Өнүктүн автовокзалы 5 миллион албадыбы дейт. 5 миллион алып атасызбы ошондо буяка деп. Сен 5 миллион алып алып ушул жерге 100 миңге бир участка салып койбойсузбу деди Салып да. койсузбу. Менин атыман башка бирөө алыптыр деп. Анан айттыга бул кайсы мыйзам чегинде даже конституцияда жазылып турат. Бизге эшигибиздин алдыбызга бетонду коесуз. Эмне себептен менин атымды коюп, менин вокзалымды коюп акча алат деген суроо коюп атат. Түп райондук мамлекеттик администрациясы деги эле иштебей эле бир баягы ремонтко жабылып калган сыяктуу сезилип атат да магачы. 5 миллион базар, 5 миллион вокзал деп берилипти. Бизнес план РНК и автовокзала дейт. Ушул эле жерден бир эле суроом бар, башка суроом жок. Мына мамлекет токтотуп салды, мисалы администрацияларчы. А банк процентин токтотуп кеткен да. Вопрос ушу катуу боло баштады. Тийиштүү кагаздар жаза баштады администрация. Жаап жылдырганга да окуңуз жок. Тийишпеңиз деди да. Сиздер муну каржылап жаткан учурда бул вокзал азыркы жаңы иштеп баштабады мамлекеттик вокзал. Ал такыр ишке кирген эмес болчу. Ал мындайча айтканда бул темада жок болчу. Ошол кезде Жеңиш Байкен өзүнүн жеке автовокзалы бар эле да. Мына ошондой окат бочеңге акча салганбыз ачык элечи. Мамлекет тыйын деле берген эмес. 5 миллиондон ашык банкта деле акчам карызым бар. Өнүктүрүү фондунан алынган 10 миллион ушул базарга жанадагы жанында турган вокзалды оңдоп түзөө иштерине деп багышталган экен. Бирок базар контейнерлерди коюп, цементтеп, шагыл төшөп, кирип келатканда түп базар деп жазып, базар жагын маселе жок, баягы жасап тур десек болот. Бирок ошол эле учурда вокзалдын кебетеси тигил. Эми муну менен айталы дегенибиз, ошол өнүктүрүү фонду берген кайтарымдуу акча каражаты максаттуу пайдаландыбы деген суроо калып жатат. Бул 5 миллион боюнча теманын башы качан жана кантип чыкты десеңиздер, Түп районунун так ортосунда мамлекеттик автокасса жеке менчикке 2008 жылдар аралыгында чыгып кеткенде жүргүнчүлөр жана айдоочулар жолго чыгып калган. Баш аламандык болуп, ар ким ар кайсы жерден адам салып, каттам кыймылдап турган. Ошол кезде мамлекеттин аткара турган ишин Жеңиш мырза колго алып, жеке менчик жерине дал ушул автопавильонду салган. Бирок азыркы тапта райондун акими автопавильонду жаап койгон чагы. Бул жайдын жабылуусуна 5 миллиондук тема аралаш деп Жеңиш мырза айтат. Бул жакты аким келип жаап салды деп жатасыз. Эмне негизинде жапты, кантип жапты, анан бул жак дегенкиси эмне болуп атышат деле кыскача бир баягы таржымалынан баштап өтсөңүз. Энди биз автопавильон кылып 2002 жылдан бери иштетип атканбыз. 2006 жылдан бери биздин жаныбызга Эскөл автовокзалдын хозрасчетко иштетип аткан автокассасын келип коюп иш жүргүзүп атышкан. Хозрасчетко иштетип. Андан кийин 2017 жылы алар иштете албайбыз, шартыбыз жок, өзүн актап айтат, жаап салабыз деген да. Ошондо министерство ошондо тигил автобекет менчикке өтүп кеткен. Ал ооба менчикке өтүп кеткен. 2010 жылы уже сатылып кеткен. Андан кийин алар бул жакка келишти. Жок, 2006 жылы эле бияка келди. Себеп дегенде ачем базар болуп калган полностью. Анан деген 2017 жылы келип мен сурадым да эмне үчүн аченди кайра иштетпейсиңер десе, ачем базар болуп калды. Анан жанакы ишканалардын санитарный норма деген правиласы бар экен. 300 метр бири-бирине аралык болуп, анан ошол кезде эме болуп атпады эле, элдер кыйналып, ошо ойдон базарга айланып кетти полностью. Анан Искөл областынан түптүкү жана Анайниванын ушу автобекеттери базарга айланып кеткен да. Чуденевдин эмеси. Анан деген мамлекеттин постановлениясы менен сатыкка коюлуп кетишкен да, мүлк фондусу менен. 2008-2012 жылда. Ошондо сатылып кетишкен да вообще. Ачен ошо ойдон иштебей калып, автокасса биченде менин автопавильон жанында ишин жүргүзүп аткан. 2017 жылы өзүн өзү актабайт деп туруп вопрос коюлганда, жана правительствонун ишкерлерге өткөрүп бере турган нерсесинин негизинде келип Министерство транспорттон келип сунушталып, жеке ишкерлерге иштетиңиз деп туруп, анан частный территорияңызда жанында экен деп туруп, анан мага касса ачылып берген, автопавильон кассасы менен. Бул жер эң баштан эле сиздики, мамлекеттик эмес. Жок, мамлекеттик эмес. Кызыл ките менчик территориядан. Анан буларды качан жазып баштадыңыз? Биз ошондо талабын койгондо 2 айдын ичинде навес повестерин салып, аркы беркисин кылып жүргүзө баштаганбыз. Андан деген жүргүзө баштаганда деле жанакы чындыгында эле өзүн өзү актабайт экен. Биз кошумча кылып туруп Түп Каракол, Түп Сартала кой деген маршруттарын, каттамдарын киздик да, Токтоян,
Миң булак деп күрмөн түсө кирди. Баш аягы 50 адамга орун ачып бердик. Ишин жүргүзүп атышат. Анан бу 23-жылы акыркы вопрос болуп, чота көп нааразычылык баштала баштады администрация жактан. Бул жакка Президенттин чыккан жарлыгы бар болчу 133-токтон боякта жеке автотаксилерди мыйзам чегинде киргизип, путевой листин берип, жана транспортный жолдон салып кеткендерди. Ошондой туруп жолдун эрежеси менен патенттерин алдырып, бул балдар менен сүйлөшүп, начальник ГАИ менен Мунарбек менен бүт патент алдыртып, 50 машинеси патент алып, киргизип, чара колдоно баштасак, аким келди, айыл өкмөтү келип, сиз кайда бир нерсени баштайсыңар деп. Могу сөз каралды. Могу правительственный жол, Бул международный экинчи категориядагы жол да, эл аралык жол деп эсептелет. Анан биченге действительно бул парковканы чийбеш керек болчу. Бул деген дептин начальник 1-2 жолу кат жазган айыл өкмөтүнө. Могу каждый мына супермаркеттер өздөрүнүн жанында парковкасы болуш керек. Мына карасаңар, бу ченде бир да машина коюлбойт. Килтеген супермаркет, тиги да супермаркет. Тиякта ашкана, ар жагында эме эчтекесинин парковкасы жок. Ноолуксат кагыздар бар. Анан бир вопрос болуп калып атат. Мына көрүп атасыңар, бүт бара эле түкөнгө токтоп атышат да. Биз ошон үчүн ызычуу болбосун деп частный территорияга разрешение алып туруп бүт киргизип кеткенбиз. Полностью жанакы мамлекетте деле мыйзам бар да, өзүнүн жери эмесин өзүнө мамлекетке каршы нерсе жасабай колдонсо болот деп биз эметтик. Анан кичине тардык болобу деп туруп кошунан Норстун үйүндө сатып алганбыз. Кошуп машинелер биягынан кирет, ишинен токтойт, тети перрондор биягынан жүрүп туруп салып кетет. Общественный туалети, жатаканасы, элдер отурган жер бүт бар. Канча орун? Айдоочуга да? Айдоочуларга. Канча орунга? Так, 7 орунга. 7 орунга. Жана Бишкектен келип, Бишкектен түн ичинде келгендер жатат, кетишет. Аслында элдер суук, жаан болсо ичине кирип баласын эмизип, медсестранын аркы беркинин эмеси бар да, помещениялар. Ошо менен иш жүргүзүп атканбыз. Но бу ажаткананы салгандан кийин бу Өмүрбек байке активист келип, жазында келип айтып калды, бу жакта эмне кичине Шебенкада. Асфальтка деген мурунку 2 губернатор келип, фонд развитиядан акча бөлүп беребиз деген. 23-жылы башында барсам эч кандай акча жок. Сулайман, ошолор келип, бир сыйра теңшерип, көрүп, эми жакшы иш кылып атыптырсыз, биз колдойбуз, фонд развитиядан асфальтыңызга каражат бөлүп беребиз деп акимге деле. Канча каражат кетет эле? Где-то башында 1 миллион 200 тегерек деп эсептешкен, андан кийин 1,5 деп жазганбыз да. Анан бул акимге 23-жылы барсак эч кандай аким эмес, замы принимать этип, Жөнүшбайке эч кандай Услан деген замы принимать этип, эч кандай каражат, акча жок деди. Мейли деп туруп Шебенка теуп койгонбуз. Андан кийин эле Өмүрбек байке келип калды. Жеңиш, мен фонд развитиядан бардым, сен 5 миллион алып алып, бул жерге 100 миңге бир участка салып койбойсузбу деди да. Салып койбойсузбу. Анан мен дагы ишенген жокмун, ага коюңузчу, кайдагы 2 жылдан бери обещать этип аткан акча. 5 миллион алып атасызбы ошондо бияка деп. Жок, эми алдың деп келип атат да. Биздичи. Өмүрбек ага, уруксат бизге. Биякта сөзгө кошо бересиң, турачу. Сөз убагыс келип калды. Өмүрбек ага, бул жакты 5 миллион өнүктүрүү фондунан алыпсың деп сизде маалымат бар экен да, ошол боюнча. Мындай да, мен жеңишке айттым да, мына элге жакшылык кылдың. Бул жерде асфальттатып койсоң да сонун болот да дегенсем, акча жок, фонд бар экен деп жеңиштен уктум да, мен уккан эмесмин. Көрсө шарт төрөлү 5 жылга пайызы жок кредит алат экен. 5 жылга 25 миллион да алат экен. 5 жылга. Анан эме фондко барып калсам, генеральный прокуратуранын 2 кызматкери бар экен. Анан дагы бир кызматкер бар экен, ушундай 5 миллион эметтир, эме акча десем, түптөн автовокзалы 5 миллион албадыбы дейт. Дедим, силер бул жакка сурап барып келдиңер да? Бул жакка сурап келдиңер да? Эме барбай, ушундай турбайбы депчи, мен ушундай аралашам да, колдошмай. Анан мафия экенин билчүмүн. Анан бардым, анан айтты, жеңишти алып бардым. Экөөбүз кызыңдаша кеттик жеңишке. Мага ошо ген прокурордун 2 кызматкерин көзүнчө айтты деп бардык. Мына алып келдим дедим да, карасак эмесин көрсөтүп туруп анан 5 миллион алынбады дейт. Ал бала бөлдү да, ким экенин тааныбайт. Анан айттым, мына сен кызыксыңар, 5 миллион алынган акча. Деп анан эртеси күнү дагы барсам, ал бала командировка кетип кездештирбейт. Мынакей бул жерден мурунчу, бул жерде таксилер жүрчү Караколго. 18-жылы Сарека 40 сом болчу. Анан ошондо таксилер эң башта каалаганда коюп туруп 60-тан 120 сом алчу.
Ал эми тиги маршруткага кеңештирип маршрутка койгондон кийин 30-тан 60 сом болду. Биякта 2 эсе арзан, бирок кымбат. Эми ушул жерден уланталы да 5 миллион тагдыр боюнча сиз кайсы жактарга кайрылдыңыз? Эми бул 5 миллион күндө эмне болуп атат жол? 5 миллиондун тагдыры мындай болуп атпайбы? Ал тагдырды деген дагы ушундай, булардын представители келди, 5 фернис деген. Мына ал жаныңызда турат. Бизди прокуратурага алып барды, областной прокуратурага. Ошол жерден 3 киши барды, мен документтеримди алып барды, бир сыйра карап туруп эле ошол жерде следователь айтты. Байке, мен ал бала мен кезиктим. Ал ойталдык жаран экен. 5 миллион вокзал, 5 миллион базар, 5 миллион вокзал деп берилиптир. Анан эмне калдың десе, мага деген базарга баргам, администрация сунуштагандан кошуп 10 миллион алдым, проекттин өткөрдүм. Анан акчаны берилиптир, но аякы 1,5 миллиону прокуратура текшерип атканга маалымат уже берилбей калган, ушундай бир нерсеси бар да. Ошол бойдон ал 5 миллиондун бир тыйынын көргөн жок. Чындыгында андан кийин вопрос ушу катуу боло баштады. Тийиштүү кагаздар жаза баштады администрация. Жанакы бу Садыр Нуркожоевичтин чыккан буйругун деле аткарган жокпуз. 2 айга токтотуп койду. Биз начальник ГАИ менен кабинетине бардык, акимдин. Ушунда Садыр Нуркожоевичтин постановлениясы бар экен, аткаралы. Районго 750 000 сом айлык өкмөтүнө чөткөн десек, биз өзүбүз чечебиз. Сиз окатыңызды кыла бериңиз. Керекпи сизди өйдө жактан команда берди, жабыш керек деди. Биз унчукпай кетип калдык. Аягы могуга жетти да. Бетон биринчи район айыл өкмөттүн машинелерин койду. Келсек, техникасын жаап коюп тур таң атпай. Айттык. Ошондо июндун 19-у ушундай да. Анан мен айттым, силер мыйзамды бузуп атасыңар. Мен силерге прокуратура деле жазып берип атат. Силердин акыңар жок бизди жагып койгонго. Биз ишканабыз. Патент төлөп атат элдер, биз налогун төлөп атабыз, элге эмесин жасап атабыз. Эч мыйзамды бузбай эле, жолго турбай эле бу сиктер кирип атат, чыгып атышат, укугубузду аткарып атабыз. Элге кызматыбызды кылып атабыз дедик да. Мисалы бир суроодо соттун же бир тийиштүү органдын кагазын алып келип, алдын ала тааныштырып, 2 жолу, 3 жолу сизге эскертүү берип, анан сакыр болбой койгон жок белеңиз? Жок, андай жок. Айыл өкмөт токтом чыгарыптыр. Жаап салсын деп. Анан биз ошо токтомду арыз жазып алып, прокуратура макул эмес иштедиңиздер. Прокуратурага алып барсак, карап туруп, алар протест жазып берди. Болбойт силерге. Бул укугун аткарып атат. Сиз жаап жылдырганга да окуңуз жок. Тишпеңиз деди да. Биз жокко чыгарабыз деп калып калышты. Биз кеттик. Андан кийин 10 күндөн кийин барсак, ага ошо токтомдун үстүнө жокко чыгарбай дагы 2 токтом чыгарып коюптур. Анан прокуратурага айтсак, бул эми биз протест жазсак да кайра чыгарып атса сотко бериңиз деди. Биз сотко бердик. Сотко 2 жолу тең барбай койду. Андан кийин 2-сентябрда буяка уже машина менен бетондорду алып келип кое баштаптыр эртең менен. Анан айттык. Катымкыдей эле бетон видеолору бар, сизге беребиз. Анан айттык, бул кайсы мыйзам чегинде? Даже конституцияда жазылып турат. Бизге эшигибиздин алдыбызга бетонду коесуз. Жол жааппы? Биз бир эмне бир жерге согушкан тазбыз, эмне болду дедик да. Ошондой ызычы болушту да, анан бир убакта дептин начальниги келди, алып кетип калды. Жүктөдү, кетип калышты да. Ошо мен тынчып турду, андан кийин кайра келишти. Эми буякта прокуратурасына жазды, губернаторго жазды. Бар эле бир вопрос чыгылып, жана 5 миллиондун тагдырыгы губернаторго барып кайрылдым, андан жогон ал элек мен областной прокуратурага кайрылдым. Биз эми протестин жазыптыр, районный администрация баш ийбейт, эмне кылалы деди. Сотко кайрылып көрдүңүзбү? Сотко кайрылып, сотто кагаздары сот ишинде болуп атканда дагы жаап атышпай. Айттым, сотто жүрүп, сотко барып койгула, жаап туруп, ошо утуп алсаңар, пожалуйста, алып кеткиле деди. Мунун баары туура эмес го десем болбой коюшту да. Сотто жооп боло элек азыр? Сот азыр жообун азыр алып келдим, бир жообун. Кандай жооп? Азыр короче, мына азыр алып келип көрсөтөйүн, өзүңүз деле окуп көрбөйсүзбү? Тагыраагы сот сиздин тарапка чечим берген турбайбы? Бул чота мыйзамсыз иштер көп экен дейт да, анан даректер да аркы беркилер ошо. Мына ошондой окат бочеңге акча салганбыз ачык элечи. Мамлекет тыйын деле берген эмес.
5 миллиондон ашык банкта деле акчам карызым бар. Мындай айтканда процент мына мамлекет токтотуп салды, мисалы администрацияларчы. А банк процентин токтотпойт экен да. Ооба. Аны мен төлөш керек. Жеке ишкер алгансыздар. Анан мен кандай кылам, ушу вопрос болду да, анан ошонусу дагы бар да. А сиз мына айтып көрдүңүзбү? Мисалы тигил вокзалыңарды сатып ийгенде, көчөдө калганыңарда мага келдиңер эле, мамлекет алсыз болуп турган кезде мен ошол мамлекеттин бир функциясын аткарып, колуман келишинче ушул ишти аткардым эле, эмнеге мындай мамиле кылып атасыңар адам катары деле деп аким менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Эми көрбөйсүзбү, мына мындай болчу. Мына сүрөт. Мына. Биз турган жер кайчы? Мына биз Боченде турганбыз азыр. Ошондо бул столбодан бул столбого чейинкисе? Ошондо. Турган жер. Мына азыр мындай иш жүргүзүп атабыз. Мына навесибиз турат, перрон, бишкектер жүктөлөт. Бул эмелери да көрүнөрбү да, ачык айтсам. Мурун первоначальный видтери бул эң биринчи эмелери болчу да. Эми биз жасап мунусун бүт аракет кылып атабыз. Эми Садыр Нуркожоевичтин деле 21-жылы 5-майда конституцияга кол коюп, анан элге кайрылбады беле, билесиз да. Ошондо 5-эмесинде абзасында айтылганда мен экономиканы изилдеп көрдүм, жакшы эмелерин көрдүм. Мамлекеттики мен салыштырганда жеке ишкерлердики мындай айтканда багым алдыга жылат экен. Мен ошо мүлк фондунда турган эмелерди алса саттырып, анан жанакы уже чоң ишканаларга кээ бирөөнү өтпөй сатпагандарды эми бир чоң мамлекеттин ишканаларына бекитип берем депчи. Но биз деле азыркы учурда бүт эле жасадык. Кандай нерседен бул иш болуп атат, мен түшүнбөй атам да. Бул кандайта бул 5 миллион чыккандан бери ызычуу болуп атат, же бирөөнүн кызыкчылыгы түшүнбөйбүз да. Бүт органдар келип эле туруп алып атат. Ана мен деле таң калам, ушу милицияга деле кайрылдым. 102-ге жазышты. Ответи жок. Тигиге биченден бирөө бирди чапса эртең барып камап салмак. Үлт деген стратегический объект болуп мындай иштетип бүт жасап атсак эч кимге эчтеке дебейли. Аким 3 жолу приказаниясын кылды. Мисалы дептин начальниги деле уш жерге келип отуруп туруп, транспортниктер келип теңшерип туруп айтты да, байке деди, сиздин уруксатыңыз барбы жап деген. Мага аким указание кылган деди. Барып кагазын алып келиңиз десе кетти азыр депчи. Жарым сааттан көп жүрдү да кайра келди. Балдар бербей койду деди. Замы да тиги да бербей койду. Андан көрөкчү мен ачып салам. Просто бичен мындай транспортный болгондо элге камсыз кылабыз да. Анан кокус жолдон жүктөй башташты да. Сүзүп кетсе, жа бирдеме болсо сиз жооп бересиз, Рысбек байке деди да. Ал ачык эле айтты, байкелер, мен деле мына ушу администрацияга, айыл өкмөтүнө канча катымды жаздым дейт. Ушу чоң дүкөндөр, парковкаларын жасап, ушу жеңиш эле өзүнүн территориясына киргизип окатын кыла берсе, международный жол деле таза болмок. Тетиякты өчүрүп салалы десек деле каражат аркы беркиси болбой атат. 2-3 жылдан бери каттарымды сунуштадым деп 1-2 катын деле берген. Мына мен сунуштап атам депчи. Ошо анан арга жоктон мына азыр токтоп турабыз, 3 күн болду. Мына биз азыр деген транспортныйга бул азыр соттон чыккан кагазыбызды электронный менен жибердик. Биз Ысык көл облустук өнүктүрүү фондуна барып, базар вокзалга бөлүнгөн 10 миллион, анын ичинен авто вокзалга бөлүнгөн 5 миллионду ким алган, кайда короткон деген суроолорду койдук. Базарга, вокзалга деп 5 миллиондон 10 миллион бөлүнгөн. Ошол учурда вокзалды мен иштетип жаттым эле деп Жеңиш мырза айтып жатат. Мен анын акчаны алган эмесмин деп. Менин атыман башка бирөө алыптыр деп жатат. Жеңиш байке, бул жерде кандай тиешеси бар? Жана дагы ал акчаны алган жаран ким? Ысык көл өнүктүрүү фондунун жетекчиси мен. Бул жерде эми Жеңиш мырзанын бул алган акчага эч кандай тиешеси жок. Анткени биз 10 миллион сомду эски базарды калыбына келтирүүгө каржылап бергенбиз. А жерде Жеңиш байке эмес, башка киши алган. Эми аны аты жөнүн айтууга азыр мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Бирок Жеңиш мырзанын мен сиздерге айтып кетем, кагаздарын көрөм десеңиздер деле болот, бирок ал кишинин биякка отношениясы жок. Эч кандай тиешеси жок. Тиешеси жок. Кагаздар бар дедиңиз, көрсөтүп турабы? Кагаздарыңызды көргөзүп коюңуздар. Буга чейин интервью башталганга чейин айттыңыз, баягы камерага тарттырбайбыз, бул жакта финансылык тайны деген бар деп мыйзам чегинде турат, бирок биз өзүбүз көрдүк. Жай могу жерден өзүңөр көрсөңөр болот, бирок эч кандай мындай тартып же неме кылып албаңыздар. Если сурооңуздар болсо жооп беребиз. Ар бир нерсени түшүнбөгөнүңүздөр болсо дагы айтсаңыздар, любой нерсени көргөзүп бергенге даярбыз.
сіздер айтмау. Бизнес планы. Бизнес план РНК и автовокзала дейді. Ушул жерден бир эле суроом бар, башка суроом жок менчи. Макул. Төптөгү базар менчикке өтүп кетиптир. Автобекет мамлекеттин карамагында. Сиздер эч качан мамлекеттин карамагында мекемени каржылабашсыздар керек. Мамлекеттик мекемени каржылай турган болсок, биз бекер каржылайбыз. Ошо мамлекеттин балансына жасалган жумушту өткөрүп беребиз. Ал эми жеке ишкерди каржылай турган болсок, Кайтарым жөнүндө сөз болбойт дегеним го. Жеке ишкерди каржылай турган болсок, анын кайра кайтарымдуулугу болот деген маселе да. Вокзал Жеңиш жөнүндө Байкенин дагы коюп аткан суроосу, анын баягы түшүнбөстүгү да ошондой болуп жаткан чыгар да. Ал кезде себеп дегенде бул сиздер муну каржылап жаткан учурда бул вокзал азыркы жаңы иштеп баштабады мамлекеттик вокзал. Ал такыр ишке кирген эмес болчу. Ал мындай айтканда бул темада жок болчу. Ошол кезде Жеңиш Байкен өзүнүн жеке автовокзалы бар эле да. Анан эмне себептен менин атымды коюп, мен вокзалымды коюп акча алат деген суроо коюп аталчы. Жок, бул жерде эми Ошого түшүндүрмө берип койсоңуз болду. Бул жерде биз эми эски базар жөнүндө сөз болуп атат. Биз эски базарга каржылап бергенбиз, бирок эски базардын жанында эски вокзал бар экен. Эми ошол экөө ошол экөөнү кандай десем, чогуу каржыланып атат деген эле маселе туулуп калып атат. А так биз эски базарды каржылап, ошо базарды эл үчүн ачып берилсин деген максатта соода кылыш үчүн. Мисалы план Башка бир бул биздин эле ишкер эмес, башка ишкерлерге дагы мүмкүнчүлүк болуш үчүн ушул базарды ачуу боюнча чечим кабыл алынган болуш керек акимчилик тараптан. Могу бизнес планда просто болгонучу. Мисалы базар десе ошо менен калмак. Жок, эми бизнес проектиде благоустройство рынка и вокзала деп жазылып калган экен. Буга эми ачыгын айткан акимчилик. Биз бул темасын өзгөртүүгө биз ошо мындай бир проектинин өтүшүнө же өтпөсүнө фонд кийлигишпейт. Даже бизнес проектини биз текшергенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени жободо ошондой көрсөтүлгөн. Рахмат. Эми ал акимде деле эмес го, бул бизнес проектти тиги жасап келип атат да. Автопавильондун себепсиз жабылышы өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 10 миллион, анын ичинен автовокзалга деген 5 миллион боюнча Түп райондук акимине барып суроо салалы дегенбиз. Бул Түп райондук мамлекеттик администрацияга акимге жолугуу үчүн бир күндө ошо экинчи жолу келе атабыз. Түшкө чейин келсек да жумушта жок болчу. Азыр түштөн кийин да мына саат 4-тө келип. Жумуш ордунда жок. Бек. Бирин самый көрүн. Барык шойты. Салып кел. Бирин самый бөлмөсүндө жок. Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы жумуш ордунда жок, анын орун басары да жумуш ордунда жок. Кимисине кайрыларын билбейсиң. Биз буга чейин түшкө чейин да келгенбиз, түштөн кийин да келгенбиз. Келдик, мына саат 4-төн өттү. Бул кандай түшүнүк? Бизге окшоп Бишкектен же болбосо тетиги алыскы айылдардан ушинтип акимде бир сөзүм бар эле, жумушум бар эле деп келген карапайым элдер дагы болушу мүмкүн. Бизден тышкары дагы. Алар ушинтип убара болуп кете береби? Жумуш ордунда эмне себептен жок, эмне үчүн жок, каяка кетти билейин десең, ал эмес секретаршасы жок. Бул Түп райондук мамлекеттик администрациясы дегеле иштебей эле бир баягы ремонтко жабылып калган сыяктуу сезилип атат да мачы.